Саламатсыздарбы? Сиздер менен Мектеп Плюс каналы. Бүгүнкү грамматика темабыз adjective order, сынатоочтун колдонуу орду. Алгач adjective деген эмне эске салалы? Adjective бул сынатооч. Заттын сын сыпатын, үңүтүсүн, даамын, формасын жана башка белгилерин көрсөтөт. Мисалы, high, бийик, low, жапыз, fast, бат, big, чоң, small, кичине. Мунун баары сынатооч сөздөр. Англис тилинде зат атоочунун астында эки сынатооч колдонулган кездер көп кездешет. Мисалы, a big old house, a nice black car, a nice blue dress. Кайсы сынатооч биринчи, кайсынысы экинчи колдонулат? Мына бүгүнкү сабакта дал ушул суроону талкуулайбыз. Кээ бир сынатооч сөздөр жалпы ойду билгизет. Мисалы, good жакшы, nice жакшы, жакшынакай, beautiful сулуу, кооз, important маанилүү. Бул сөздөр жалпы ойду билгизген сынатооч сөздөр. Мындай сөздөр дээрлик бардык эле зат атоочтордун астында колдонсок болот. Мисалы, he is a good doctor. Ал жакшы доктор. Бул сөздү, жакшы деген сөздү бардык айлана чөйрөдө көрүп турган нерселерди сүрөттөөгө колдонсок болот. Ал эми кээ бир сынатоочтор атайы бир нерсеге тийиштүү гана сапатты же болбосо белгини көрсөтөт. Мисалы, delicious абдан даамдуу, tasty даамдуу. Бул сынатоочтор тамакты сүрөттөөдө же болбосо кандайдыр бир жей турган нерсени сүрөттөөдө колдонобуз. Андан кийин comfortable ыңгайлуу, uncomfortable ыңгайсыз. Бул сынатоочтордо болсо, мисалы, эмеректи сүрөттөөдө колдонсок болот. Бирок бул сынатоочторду мисалы тамакты сүрөттөөдө колдоно албайбыз. Демек бул атайы ойду билдирген сынатоочтор. Мисалы, tasty bread даамдуу нан, comfortable bed ыңгайлуу кровать. Эгерде зат атоочтун астына эки сынатооч койдурган болсок, анда биринчи жалпы ойду билдирген сынатоочту колдонобуз. Андан кийин атайы сапатын билдирген атайы сынатоочту колдонобуз. Мисалы, nice tasty soup жакшы даамдуу суп. Демек биринчи сынатоочубуз бул жалпы ойду билдирген сынатооч. Жакшы, nice муну көпчүлүк эле зат атоочтор менен колдонсок болот. Андан кийин tasty даамдуу бул specific opinion. Демек бул атайы сынатооч, атайы ойду билдирген сынатооч. Себеби даамдуу деп көп эле нерселерди айта албайбыз. Бул көбүнчө же тамакты айтышыбыз мүмкүн, же кандайдыр бир жей турган нерсени гана айта алышыбыз мүмкүн. Ошондуктан бул спецификалык атайы ойду билдирген сынатооч. Дагы бир мисал карасак, a good comfortable bed жакшы ыңгайлуу кровать. Жалпы ойду билдирген сынатооч good. Ал эми спецификалык атайы ойду билдирген сынатоочубуз comfortable. Англис тилинде 3 сынатоочту бирдей колдонуу өтө сейрек кездешет. Кээде гана колдонуп калышы мүмкүн, абдан сейрек учурларда гана жолуктурабыз аны. Мисалы, a small black Chinese toy. Кичинекей кара Кытай оюнчугу. Же болбосо a nice handsome young person. Татынакай, сулуу, жаш киши. Ал эми 3төн ашык сынатооч колдонуу жокко эсе десек болот. Ооздеги күнүмдүк сүйлөгөндө албетте сынатоочту орун алмаштырып айтылып калышы мүмкүн. Бирок жазуу түрүндө официалдуу иш кагаздарда сынатоочторго төмөнкү орун менен же болбосо тартип менен колдонуу сунушталат. Биринчи жалпы ойду билдирген сынатооч,
Екінші, спецификалық же болбосо атайы ойду билген сынатоочту колдонуш керек. Үчүнчү, көлөмү, размери. Төртүнчү, формасы. Бешинчи, жашы. Алтынчы, өңү түсү. Жетинчи, улуту. Сегизинчи, кайсыл материалдан жасалган. Мисалы төмөндөгү сөздөрдү алалык. Nice, round, a table. Nice, жакшы, жакшынакай. Round, тегерек. A table, стол. Демек, зат атоочубуз стол. Nice, жакшынакай, бул жалпы ойду билдирген сынатооч. Ал эми round, бул форманы билдирип атат. Демек, биздин таблицага карасак, эң биринчи жалпы ойду билдирген сынатооч колдонулуш керек, андан кийин форманы билдирген сынатооч колдонулуш керек. Ошондо a nice round table деген сөз тизмеги келип чыкты. Дагы бир мисал карасак, metal red a tool. Металл, же болбосо металлдан жасалган кызыл инструмент. Демек, кайсы сынатооч биринчи жазылыш керек? Metal бул материал, кайсы материалдан жасалганын көрсөтүп турган сынатооч. Ал эми red бул өң түсүн көрсөтүп жатат. Демек, биздин бул жакта сынатоочтордун ордун көрсөткөн таблицабызды карасак, анда өңүн көрсөткөн сынатооч биринчи жазылыш керек. Андан кийин кайсыл материалдан жасалганы билдирген сынатооч андан кийин жазылыш керек. Демек, биз бул сынатоочторду төмөнкү орунга коебуз. A red metal tool. Сынатоочторду колдонууда дагы эске ала турган нерсе, биринчиси, кээ бир сынатоочтор зат атоочтун жанында гана колдонулат, орун алмашпайт. Мисалы, countless problems, countless эсепсиз, сансыз деген сынатооч зат атоочтун гана жанында колдонулат. Же болбосо indoor games, үй ичинде ойноло турган оюндар, же болбосо үй оюндары. Indoor деген сынатооч зат атоочтун жанында гана колдонулат. Экинчиси, кээ бир сынатоочтор жардамчы этиштен кийин гана колдонулат. Мисалы, he is glad, ал кубанычта. I am ready, мен даяр. She was ill, ал ооруп аткан. Демек, бул жакта сынатоочтор үч сүйлөмдө тең to be жардамчы этишинен кийин гана колдонулду. Бүгүнкү сабак сынатоочтун орун тартибине арналды. Төмөнкү тапшырманы өз алдыңызча аткарып, сынатоочтун ордуларын туура коюңуз. Сиздер менен Мектеп Плюс каналы болду. Бүгүнкү сабак пайдалуу болду деп үмүттөнөбүз дагы. Сиздерди кийинки сабактарда күтөбүз. Каналыбызга жазылууну унутпаңыз. Саламатта калыңыз.